Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Западныйдагы Кызыл Байрак айылынан сатыла турган 10 сотық жер участок жөнүндө маалымат берген атайын келдим. Кызыл китеби бар, турак жай, үй салып, кайдымкыдай жашоону уланта берсеңиздер болот. Жакшы жери 2 кызыл китептүү. 5-5тен 10да. Чоң алсаңыздар болот, же эси отдельно деле сата берет. Так, Ишкаванга киресиздер, Западныйдагы. Түз жүрсөңүздөр Ишкаван бүтөт. Анан Кызыл Байрак айылы башталат. Кызыл Байрак айылына кирип түз жүрүп келсеңиздер, примерно мына жерде Кызыл Байрактын мектеби бар. Ошол мектептен өтүп, бул жакка дагы 300-250 метр жүрсөңүздөр, мына бул жерде аялдама, жолдор асфальт, свет бар, прожекторлор коюлган. Бул жакта кранта таза суу бар, суу кеңири кранттан чыгып турат. И ушул асфальт жолдон 127 маршрутка өтүп, шаардын бурч-бурчтарына каттап турат. Демек, ушул жерден сиздер Кызыл Байрак айылынын дачасына чыгып барасыздар. Кирип, канча бир 300-350 метрдей түз чыксаңыздар эле сатылуучу жерге туш болосуздар, досторум. Бара бериңиздер. Келүү жолун түшүндүргөнчө участокко дагы келип калдым, достор. Бул ошондо Кызыл Байрак айылынын дачасы болуп атат. Жакшылап эске алыңыздар. Мына жер көчө. Көчө менен эле жогору тарапка чыгып кетсеңиздер болот. Үйлөр толтура. Ал жакка чыкпайсыздар. Мына ортодо эле сатыла турган участокты көрө аласыздар. 2 участок. Мына бул 5 сотық. Наркынысы дагы 5 сотық. 2 кызыл китеби бар. Чоң алсаңыздар болот, же агайыны, эже сиңдилер келип 5-5тен бөлүп алсаңыздар деле болот. Себеп дегенде 2 кызыл китеби бар экен. Жакшылап угуңуздар, турак жай. Жилой, орусча айткандачы. Келип фундамент куюп, үй салып, кадимкидей эле отурукташып, жашоону уланта бересиздер. Анан мына үйлөрдүн көптүгүн дагы бир маани берип караңыздар. Карасаңыздар. Шаарга карайт да бул жерчи, келечеги бар жер. Шаарга деле бир Западныйга бир 4,5 километр, 4 километр эле чат. Мына үйлөр дагы бул жакта күндөн күнгө көбөйүп аткан кези. Эми бул жакта сөздүн ачыгы бирөөнүкү жашыл китеп, бирөөнүкү дагы бир башка. Аларга салыштырбагыла, мына факт бар, мына кызыл китеп турак жай колунда. Закон түрүндө өткөрүп берет, эсине бир аз акча керек болот экен. Свет бар, суу маселеси дагы чечилет. Секин келет да. Эми 5 сотуктун биринчисин көргөзүп берейин. Мына көчө бою 20 метр болот, ичкериге 25 метр болот. Бул биринчи участок. И андан кийинкиси эле онол. Бул деле 5 сотық. Көчө тарабы 20, ичкериге 25. Асында жакындатып көргөзүп коеюн. Мына оюлуп турат го, ушул жер жол да. Эгер ал участокто ала турган болсоңуздар, ушул жактагы жол менен келип, машинаңыздарды жолго токтотуп, участокко түшүп, үйүңүздөргө кире бересиздер. 2 участоктун өзүнүн көчөлөрү бар да, мындай айткандачы. Чоң алыңыздар, калсаңыздар отдельно алыңыздар. Эми ал жагын өзүңүздөр чечесиздер. Элисин номерин экранга жазып коем. Ортомчусу жок, түзмө-түз хозяин менен сүйлөшүп, жакшы баарлашып, содулашып түшүргүзүп алсаңыздар болот. Ал 5 сотуктун баасы $20,000. Мына мен турган 5 сотуктун баасы дагы $20,000. Экөөнү бириктирип ала турган болсоңуздар $40,000. Кеми бар. Аракетти кыла бериңиздер. Жер алган адам азыр утулбайт. Караңыздар. Жер алган адам утулбайт. Шаарга карайт. Кызыл китебин көрдүңүздөр, турак жай. Дагы эмне керек? Азыр эң главный нерсе документ да. Документиңиздер барбы? Болду, баары жакшы болот. Үйлөр ушундай көбөйүп жаткан кези. Лайктан басып, жер издеп жүргөн дос, тааныш, тууган уруктарга дагы жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Ушундай 2 5-5тен 10 сотук жер сатка чыгып калыптыр. Алып коюңуздар.